Өскөн ордунун бардык шарты бар болгон мансард түйүндөгү сатылуучу үй чыкты туугандар. Жал райондон же шаардын центринен 3 бөлмөлүү квартирага варианттар деле каралат. Доплата менен короосун караңыздар. Жашыл зоналар, очоканасы, мындай түрлүү бактар, машина койгонго жай, навестери менен полный 4 торонон забор дарбазаларына чейин шарты каралган. Түзмө-түз собственник менен байланышасыздар. Сатылуучу үй Өскөн ордодо жайгашкан. Сиздерге келүү үчүн туңгуштун чыгыштарынан Авезова жана Горький көчөгүнүн келишине өйдө карай келсеңиздер, могу жерде Өскөн ордо деген жазууну көрөсүздөр. Ушунун жанына эле кирсеңиздер, туугандар, бул жерде эле үйүбүз жайгашкан. Бул жерден жүргөн автобустар дагы бар экен. Жана дагы бир нерсе, өйдөрүктөн уже Сухой Батыр да бери карай келаткан учуру. И бир аз могу жерден Ахунбаевага дагы туугандар, могу Авезовага чейин келет экен. Авезова көчө дагы бул жер чоң 4 катарлуу, 6 катарлуу көчө болот экен, туугандар. Негизинен келечеги дагы азыр дагы жакшы жерлердин бири Өскөн ордо. Ялсан 4 соток участокто жайгашкан, төрүндө чоң мансард түйүндөгү үй, туугандар. Чек арасы боюнча айтсак, бул батыш чек арасы, бийик забор, дарбаза автоматтуу басылып чалган дарбазасы, полный видео наблюдениялар дагы бар экен, электр энергиясы, суусу, туугандар. Болуп чыгыш чек арасы мына бул жерге чейин болуп калат. Кенен көчөлөр, кошуналар райондун көрүнүшү, мектеп боюнча айтсак, бул жерде жакын жерде жаңы мектеп салынып аткан учуру, туугандар. Автобус кирген көчө, негизги көчөнүн кийинки эле биринчи көчө болуп калат, туугандар. Короосун караңыздар, жашыл зоналары, түрлүү бактары, туяларынан сон болуп жасалып, бул жерде машина койгонго жай, бурчаткалар менен жасалган, туугандар. И төрүндө узун турасы 13 11,5 болгон кызыл кирпичтен салынган мансард түйүндөгү үй, сырт тарабынан жылууланган, пятикамерный терезелерден орнотулган, темирден болгон решеткаларына чейин. Андан сырткары бул жагында склад, төрүндө сыртка жаткана, бул жагында очоканаларына чейин полный бар экен, туугандар. Кире бериш прихожкасы, андан кийин кенен коридор, бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кетип алабыз. Оң тарапта тамактануучу бөлмө, кухнясы, кухонный мебелдер, түштүк тараптан чыгыш тараптан терезелерине чейин орнотулган. Бул жакта болсо общий санузел, кенен бөлмөдө жайгашыптыр. Бул жакта бир спальный бөлмө, туугандар, кызыл китеп, керек документтери полный бар экен. Бул жакта бир спальный бөлмө, бул жагында болсо ушундай чоң залы, батыш тараптан терезелери, темирден болгон решеткаларына чейин полный орнотулган. Анан бул жак болсо туугандар, негизинен мансардка чыккан тепкичтин орду, азыр учурда холл катары колдонулат. Мансард толук түрдө бүтө элек. Анан бул жерде дагы бир спальный бөлмө. И котел жайгашкан бөлмө, туугандар, сырттан да кире аласыздар. Бул жерде көмүр менен жылыткан котел жана электр энергиясы менен жылыткан котел менен үйдө жылыта аласыздар. Бул жакта силерге очокананы көргөзөйүн. Бул жерде кенен дагы бош жер, стяжка болгон жери, бул жагында мына очоканалары, бул жагында гүлдөрү. Үйдүн бул түштүк тарабынан көрүнүшү. Үйдүн бул чыгыш тарабынан көрүнүшү. Бул жакта склад, ушул размердеги подвалы менен, погреби менен. Бул жагдан котелго өзүнчө эчтен кирсеңиздер болот. Дагы бир ушундай склад, сыртка жаткана үйдүн бул жагынан дагы кенен заборго чейин аралыктышталган. Үйдүн баасы туугандары $170 000 сурап атыптыр. Дагы бир аз соодалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Номер 0704 310 301. Анан Жал районунан 3 бөлмөлүү квартирага деле варианттары каралат экен.